Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Ирина Карамушкинага сиз өтө оор кылмышка шектүүсүз. Мындай пикирин ал жогорку кеңештин жыйынынын учурунда депутат Ирина Карамушкинанын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Сизге мен жооп бербей деле койсом болмок, анткени сиз өтө оор кылмышка шектүү адамсыз. Бирок ошентсе дагы айтайын, учурда сиздин ишиңиз сотто каралып жатат. Ошол шектенүүнү мен сизге бергенмин талапка ылайык. Ошондуктан сиз тараптан айтылган сындарды мен туура кабыл алам. Болуп аткан кылмыш ишти саясий буйрутма деп айтып жатканыңар туура эмес. Жакшына мыйзамды угуп убагында келип койсо ушул болбойт эле. Мыйзамды укпай сыйлабастыктын натыйжасында Альфанын кызматкери каза болуп, канча адамды ыйлатып олтурат. Ошонун баарын биз мыйзам чегинде жоопко тарталы. Алып келели десек, жалган маалыматтарды интернетке чыгарып жатасыздар. Мен сизге айтып коеюн, Ирина Юрьевна, сиздин жана тарапташтарыңыздын кылмыш ишиңиздер далилденген, деди ал. Оор абалга жеткирген бийликтин арасында мен да турам. Депутат Исхак Масалиев депутаттык мандатын тапшыра турганын айтты. Бүгүн 21 майда жогорку кеңештин жыйынында депутат Исхак Масалиев мандатын тапшыра турганын айтты. 5,5 айдан кийин элдин ишенимине ээ болгон депутаттар ушул жерге келип иштешет. Мени 4 жолу депутаттык даражага жеткирген элиме чексиз ыраазымын. Ушул ишенимдин 90% Абсамат Масалиевдин аброю болгон деп эсептейм. Бир нече жолу депутат болуп иштеп, жогорку кеңешке карата айтылган сын пикирлерди мынчалык уга элекмин. Ага өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз себепкер. Жогорку кеңештин төрагасы мага таарынып келет. Мен ачык эле айтайын, төрага, сизге сын пикирлерди жакшы ниет менен айтчумун. Жогорку кеңештин мурунку төрагалары ушундай пикирлерди жакшы кабыл алган. Сиз көпчүлүк депутаттарга түз мамиле кылбай, көпчүлүк учурда өкмөткө жактоочу болуп баштадыңыз. Биз сиздин профессионалдык жетишпестигиңиз, парламент жакпаса кеткиле деп акыркы айткан сөзүңүздү чоң ката деп эсептейм. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар, жашсыз, көп жакшы нерсе үйрөнсөңүз болот. Эгерде таарынып, чычалап турсаңыз өспөйсүз. Мыйзам чыгаруу иштерин айтпасам болбойт. 5 депутат декабрда парламентке өтүү үчүн босого чегин 5%га түшүрүүнү, күрөөнүн суммасын төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун алып чыкканбыз. Бирок ал мыйзам долбоору ар кандай шылтоо менен 6 ай кармалып, 2 күн мурда комитетте каралып, колдоо тапкан жок. Бирок мыйзамдын табияты ушундай, ар бир депутат өзү каалагандай добуш берет. Мен 15 жылдан бери депутат болуп иштеп жатам. Биринчи жолу ушундай арам жол менен мыйзамды четке какканды көрө элекмин. Өкмөттөн 3-4 ай корутунду ала албай жүрүп, 2 күндө корутунду алчу ачык эле депутатка жасалган мамиле. Биз дайындаган өкмөт көз карандысыз болуп калды. Спикерибиз айткандай, лапшаны кулактарына илип жүрүшөт. Өткөн апта өкмөттүн отчетун кабыл алдык. Кагазда башка, бирок сыртка чыксак турмуш башкача экен да. Өкмөттүн тоготпогон мамилесин сезип жатам. Өздөрү пландаган иштеринин 88%ын аткардык деп бюджеттин киреше бөлүгүн, акчасын чогулта албаган өкмөт жогорку кеңештен канааттандырарлык деген баага жетти. Бул чоң ката. Бүгүн биздин өлкө оор абалда. Миңдеген адамдарыбыз келе албай жатат. Жумуш оор, бирок жумушту тездетиш керек. Карантин жок болуп, элибизге эркиндик берип жатабыз. Күзүндө дагы коркунуч бар. Ооругандар токтогон жок. Ушул абалда жогорку кеңеш түздөн-түз мойнуна алыш керек болчу. Биз тапшырма беришибиз керек эле. Биздин алыбыз жетпегени көрүнүп турат. Оор абалга жеткирген бийликтин арасында мен да турам. Мындан улам мен 25 майда депутаттык мандатымды тапшыруу чечимине келдим, деди ал. Менин айылымда 11 адам каза болду. Сендей акылдуу болбогонуңуз үчүн кечирим сурайм. Хабиб Нурмагомедов коронавируска ишенбеген катталуучусуна жооп берди. Орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов атасы ооруп жаткандыгына байланыштуу өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасына коронавирустун алдын алып, үйдөн чыкпай турууну мекендештерине видео кайрылуу аркылуу суранган. Видео кайрылуунун астына катталуучулардын бири коронавирус инфекциясына ишенбей тургандыгын жана бул оору калп экенин жазган. Менин айылымда 500дөн ашык адам бир заматта бул инфекция менен ооруп калышты. 11 адам коронавирустан каза болду жана оңдогон адамдар ооруканада жатышат. Коңшу айылыбызда бир түндө 14 адам каза болуп, аларды көмө албай жатышат. Сендей акылдуу болбогонуңуз үчүн кечирим сурайм деп жооп берген мушкер коронавируска ишенбеген катталуучусуна. Эске салсак, 30 марттан баштап коронавирус инфекциясын алдын алуу максатында Орусиянын көптөгөн аймактарында карантин киргизилген жана 12 майда өлкө президенти Владимир Путин жумушчу эмес күндөр токтотулганын жар салган. Рыскелди Мумбеков
345 миллион сом акча. Омийин Аллаху акбар, жок, өлдү. Бүгүн 21 майда Жогорку кеңештин жыйынында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов отчет берип, депутаттардын суроосуна жооп берди. Жыйында депутат Рыскелди Момбеков КТ Мобайл компаниясынын маселесин көтөрүп чыкты. Бүгүнкү күндө КТ Мобайл банкрот, 345 миллион сом акча бөлүнгөн виртуалдык операторлор 1,5 жылда иштейт дегени иштебей калды. Ошол 345 миллион сом акча орусча айтканда ветерге, кыргызча айтканда бекерге чачылды. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды, бирок иш козголгон жок. 1,5 жыл өттү. Бул акча менен эксперимент жасабайт да, 1 жылдын ичинде 18 000 абонент деген бул жок деген сөз. Бул 345 миллион сом акча Омийин Аллаху акбар, жок, өлдү, деди депутат. Мындан сырткары депутат башкы прокурорго Нур Телекомдун ООО жыштыктарын өтүшү боюнча кылмыш иши козголуп, бюджетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгенин айтып, 2 жылдан бери эч кандай жыйынтык болбой жатканын кошумчалады. Ошондой эле Өткүрбек Жамшитовго ушул маселени көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Күйөөсүнүн жылдыгын өткөрүүнүн ордуна жолду оңдоп берди. Ошто ыксыз чыгымдар кыскарып жатат. Учурдагы кырдаалды эске алып жана ыксыз акча чыгымдарды кыскартуу максатында Ош облусунун Өзгөн район Куршап айыл аймагында жакшы жөрөлгө башталды. Анда айыл тургуну жолдошунун жылдыгынын ордуна айылдын жолун оңдоп берген. Бул тууралуу өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган айыл аймактын тургуну Батырене Айша Матаева эженин демилгеси менен күйөөсүнүн жылдыгын өткөрүүнүн ордуна Эрдик айылынын 4-5 чакырым жолун сүрдүрүп, шагыл төгүп оңдоп беришкен. Башка жарандарга да үлгү болуучу бул демилгени Айша апа көтөргөнү менен куру намыс калтырышпай, соопчулук иштерди баштаган маркумдун балдарын демилгесин алкагандар болууда деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, өкмөттүн Ош областындагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев ЛТР каналы аркылуу брифинг учурунда тургундарга ыксыз чыгымдардан качып, аны ден соолугуңузду бекемдөөгө, балдарыңыздын келечегине сарптаңыздар деп кайрылып, карантиндик талаптарды бузбоого чакырган. Калкты тейлөө борборундагы тыгылган элдин видеосу коронавируска кезекке тургандай. Бишкектин Жаш гвардия бульварында жайгашкан калкты тейлөө борборлорунда жүздөгөн адамдар кезек күтүп, аралыкты сактамак турсун эшиктен тыгылып кирип жаткан видео Короче Telegram каналына жарыяланды. Калкты тейлөө борборунун биринчи иш күнү кыязы акысыз коронавируска кезекке турушкан окшойт деп жазылган видеонун сүрөттөмөсүндө кардарларда сыртта турган эл имараттын ичине умтулуп, кароолчуларды түртүп кирүүгө аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Белгилей кетсек, Кыргызстанда калкты тейлөө борборлору бүгүндөн тарта иштей баштады. Пандемия шартында эртабетабы менен иштин баштап жаткан мекемелерде социалдык аралык жана гигиеналык эрежелерди сактоо керектиги буга чейин көп ирет айтылып келди. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын башында кызмат көрсөтүү залына саналуу гана кишилерди киргизүү пландалганын айтышты. Негизи залга 3-5 киши киргизип кызмат көрсөтүлөт деп пландаганбыз, бирок бир нече ай иштебей тургандыктан бүгүн эл агылып келди. Убактылуу каттоодо турган чет элдик жарандар көп болуп жатат. Алар бир документти бүтүрүүчүнүн турак жайдын ээси жана каттоого туруп жаткан адам болуп 2 киши келиши керек. Экинчиден, Жаш гвардия бульварында жайгашкан борбордо кишинин мынчалык көп болуп жатканына шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашканы себеп болууда. Калгандары шаардын четирээк жагында болгондуктан көбү бул жакка келип жатат, дешти маалымат кызматынан. Кезекте суюлтуу үчүн кошумча 2 калкты тейлөө борбору ачылганы айтылды. Биринчиси Садырбаев 107 дарегиндеги Фрунзе гипермаркетинде Акынбаев көчөсү менен кесилишет. Жалпы аянты 200 чарчы метр. Экинчиси Тоголок молдо 21 дарегиндеги Бурдагы ЗАГСтын имаратында Фрунзе көчөсү менен кесилишет. Жалпы аянты 80 чарчы метр. Башкы прокурор Момбековго айтып коюш оңой, ушунча миллион мамлекетке зыян келди деп. Бүгүн 21 майда Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун былтыркы жылга карата отчетун талкуулашты. Талкуу учурунда депутат Рыскелди Момбеков КТ Мобайл компаниясынын маселесин эмнеге чечилбей жатканын сурады. Ал эми ага жооп катары Өткүрбек Жамшитов төмөнгүчө жооп берди. Рыскелди Чыныбекович, сиздин фактыларыңызды түшүнүп жатам. Сиз да фактылар менен берсеңиз, айтып коюш оңой, ушунча миллион мамлекетке зыян келди деп. Анын баарын тактап чыгалы, ошон үчүн тергөө болуп жатат. Эгер сиздики далилденсе, ошонун баарын жоопко тарталы. Бизди атайын эле бекитип чыгарбагандай эле айтып жатасыз. Биз деле балдарды алып иштеп жатабыз, деди Жамшитов. Муфтият ороз айт намазы тууралуу билдирүү таратып, быйыл 24 майда белгиленген ороз айтта намаз окулбай турганын айтты.
Урматтуу момун мусулмандар, бир туугандар, мекендештер, Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын жайылуу коркунучу бүтө электигин эске алуу менен элибиздин саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн илдеттин мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө максатында жума намазы убактылуу окулбай тургандай эле 2020-жылдын 24-майындагы ороз айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбастыгын маалымдайбыз. Ошондуктан туура түшүнүү менен кабыл алып, берекелүү ороз айт майрамын жалпыбыз үй бүлөбүз менен үйлөрдө майрамдайбыз деп айтылат маалыматта. 24-май күнү таңкы саат 7-ден 7:30 чейин КТРК телеканалынан Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушевдин орозо айтка карата куттуктоосу жана кайрылуусу болот. Кеткилечи депутаттар. Гүлнур Асанова депутаттарды катуу сынга алды. Эстрада ырчысы Гүлнур Асанова Жогорку Кеңештин депутаттарын катуу сынга алганын өзүнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу жазып чыкты. Эл өкүлдөрүнө ачууланган ырчынын пикирин өзгөртүүсүз беребиз. Мен ушул депутаттардын киргизип жаткан сунушун, көтөрүп жаткан маселелерин канчалык аракет кылсам да түшүнө албай жатам. Айланайындар, жеп жутарлар, ой депутаттар, эмнеге курч маселелерди көрбөйсүңөр? Чек ара, кум төр, бажы жана башка кылаарга ишиңер жок болсо, жок дегенде жөн эле креслоңорго отуруп кеткилечи. Кыргызстандын атын силерге караганда спортсмендер, өнөр адамдары өз каражаттарын коротуп, намыска бек туруп, желегибизди желбиретип, мекенди таанытып келет. Анан араңдан бөлүнүп берген квартирага ичиңер өтүп, парламентке көтөрүп чыкканыңар акылга сыйбаган нерсе. Мамлекет жасаган эмгек үчүн болдубу квартира? Болду, ал киши дүйнө салса балдары жашап калсын. Көзү тирүүсүндө талашып баштаганыңар акылга сыйбайт. Уят эле, кеткилечи депутаттар. Эшектин бир нерсесин түйө албайт экенсиңер, же чече албайт экенсиңер. Тыфу, силерге казынадан айлык болгон да жалко экен. Татыктуу эмес экенсиңер. Элдин кызыкчылыгын ойлобогон, өзүңөрдүн бизнесиңерди коргоо үчүн барат десе ишенгим келбечү. Сабатсыз, билимсиздери чогулуп, болбогон нерсеге чакырук жасайсыңар. Мен силер үчүн уялдым бүгүндөн баштап. Ошол үчүн белдештерге башка мамлекеттин атынан чыгып жаткандарды эми түшүнүп жатам. Качан оңолобуз? Жок дегенде балдарым көрүп калар бекен жаркын келечекти деп жазган.